Урматтуу бүгүнкү инфосессиянын катышуучулары, сиздерди ушинтип биздин кичинекей инфосессиядан күтүүдө аябай кубанычтамын. Анда мен бир эки сөз биздин уюм жөнүндө айтып кетсем. Азыр мен презентациямды көрсөтө баштайм. Презентация бир канча бир секунд талап кылат. Көрүнүп атабы презентация? Көрүнүп атат. Көрүнүп атат, жакшы. Анда баштаганга уруксат бериңиздер. Бишкекке кош келиңиздер. Мен деген өзүмдүн кандайдыр бир стартап жасаганга тажрыйбам бар да. Менин атым Искендер Шаршеев, мен ошо Пик Бишкектин директору болом. Ошо бир кездерде мен Той Талкан деген долбоор менен алышкам, стартап кылып, аны өстүргөнгө аракет кылгам. Анан нөлдөн иштеген компанияга чейин Capital Plus деген микрокредиттик компанияны ачканга аракет кылгам. Ошондо ошол жаңы ишкананы баштаганда кандай кыйынчылыктар башка келерин өз көзүм менен көрдүм да. Кантип жасайбыз, каяка сатабыз, кардар ким болот, технологияны кантип өзгөртсө болот, арзаныраак түшсүн деп, материалдар көп кетпесин деп. Мисалы үчүн микрокредиттик компанияны ачканда кайдан тажрыйбалуу адамдарды алабыз, кайсы программа менен иштейбиз, кантип кредит беребиз, кредитти кайтарбай койсо анан акчасын кантип кайра өндүрөбүз деген суроолор аябай баш каткан да, баш ооруткан. Ошондо аябай кыйналып ойлогом да, ушул Кыргызстанда мындай ишкерликке үйрөтүүчү уюмдар бар болду экен деген суроону көп бергем өзүмө. Ошондой кыйынчылык азыр деле баягы жаңы ишкананы ачып, жаңы ишкерликке кызыккан жана биринчи кадамдарды таштаган адамдардын астында турат. Ошондуктан бир нече ушул акылдуу кишилер чогулуп Пик Бишкек сыяктуу уюмду түзүүгө ушундай чечим чыгарышкан. Пик Бишкек бул деген эмне негизи? Пик Бишкек бул ишкерлерге акселерациялык программаларды тартуулоочу уюм. Акселерация бул деген, мисалы үчүн сиз ишканаңызды жаңы баштадыңыз, биринчи кадамдарды таштадыңыз, бир жыл иштеп атасыз, бирок өсүү дагы эле келбей атат да. Киреше пайда болду биринчи, бирок мындай киреше жетиштүү түрдө эмес. Ошондо кантип, кандай негизги баягы эмки кадамдарды таштасам экен, кантип өссөм экен деген ушул суроолорду бере баштайсыздар өзүңүздөргө. Ошондо акселерация программана катышсаңар, аяктан атайын ушундай үйрөнгөн тажрыйбалуу менторлор, тажрыйбалуу насатчылар ошо кантип негизги эмки кадамдарды ташташ керек, кантип өсүш керек, ошого өзүнүн кеңештерин берет да. Ошондой акселерация аны баягы тездетүү, ишкерликти тездетүү же латынча акселерация деп аталат да. Ушул акселерация программаны өткөрөбүз. Жана ишкерлерге кеңешчилерди, бизнес устаттарды, насатчыларды таап беребиз. Вебинар, окутууларды акысыз өткөрөбүз. Эгерде мурун катышып калсаңыздар, көрсөңүздөр керек. Биздин социалдык тармактарда вебинарлар негизи ушундай акысыз, мындай ачык түрдө жарыяланган да. Аяктан YouTube'га өтүп көрсө болот биздин каналдан. Эл аралык таанышуулар, байланыштарды түзөбүз. Биздин өнөктөштөрүбүз бар. Алар 160 өлкөнүн ичинде ишкерлер менен байланыштары бар болгон өнөктөштөр. Анын арасынан онлайн окутуучу аспаптар бизде бар. Бизде баягы программаларыбызга катышкан ишкерлер атайын системада катталат. Ал система аркылуу ушул окутуучу материалдарды, видеолорду алууга мүмкүнчүлүгү пайда болот да. Анан инвесторлор, демөөрчүлөрдүн тармагын акырындап түзүп келатабыз. Бул деген биз өзүбүз түзмө-түз акча бербейбиз ушул программаларга. Биз ушул бизнес окутууну беребиз. Бирок бизнес окутуу аяктаганда акырында Demo Day деген мааракени уюштурабыз. Ал Demo Day'ден инвестор менен эң мыкты окуп келген жана презентацияларын жакшы түзүп берген ошол бүтүрүүчүлөрдү беттештиребиз да. Инвесторлорго жагып калса идея, алар ушул стартап менен, ушул катышуучу менен акырындап иштеп башташат дагы. Бизде жакында бир ушундай жыйынтыктар чыгат деп эсептейм. Жакында инвесторлор биринчи программаларыбызды бүткөн катышуучуларга ошол кандайдыр бир салымдарын киргизгени жатат деп маалымдасам болот. Биз деген расмий түрдө февралда ачылдык. 2-февралда иштеп баштадык. Ошол ачылышта Улуу Британиянын жана Кыргыз өкмөтүнүн расмий өкүлдөрү келип катышып берди. Биринчи IT акселерациясы, маалыматтык технология боюнча акселерациясы деп программаны өткөргөнбүз. Январда баштаганбыз ушул жылдын.
Анын жыйынтыгында 90 компаниядан 10 компания катышып, өтүп, бүтүрүп, мыкты болуп, азыркы кезде биздин негизги баягы эл аралык мааракелерге аларды катыштырып атабыз. Ал мааракелерден, ал таймаштардан абдан жакшы ийгилик жаратып жатышат. Бизде бизнес тилинде өстүр деген программа, экинчи программа болуп жайында орун алган, башталган. Ал жерден баягы орус тилинде өттү негизи. Ал жерден 130дан ашык ишкер өзүнүн арызын берди, катталышты. Алардын ичинен ушул 20 компанияны тандап, 19 компания акырында бүтүрдү. Ал 19 компания айтканы боюнча алынган билимдерди аларды канааттандырды жана алардын үчөөсүнө инвесторлордун кызыкчылыгы пайда болду да, ушул ДМАДейден кийин. Эми биз деген ушул бизнесинде өстүр деген кыргыз тилинде азыр баштаган атабыз да. Ушул инфосессия, азыркы болуп аткан инфосессия ушуга негизи багышталган. Азыр мен пик жөнүндө айтып берип бүткөндөн кийин сөздү ошол программаны тартуулоочу адистерибиз сүрөттөп берет да кийинкире. Анан дагы жакында ушул күз башында биз мигрант ишкер деген программаны ишке киргиздик. Мигрант ишкер бул башка өлкөлөрдөн кайтып келген пандемияга караштуу мигранттарга ушул арналган болчу. Ал мигрант ишкер программасы боюнча азыр андан да 130дан ашык ушул негизи катышайын деп ниеттенген ишкерлер, мигранттар өзүнүн арыздарын берди. Анын ичинен биз дагы 20-25 компанияны тандап, азыр бир жакында ушул компаниялар бүтүргөнү калды, аз калды да, бир 1-2 жуманын ичинде бүтүрүп, ушул демодей демонстрациялык күн деп ошого даярданып жатышат инвесторлор менен жолукканга. Бизде дагы негизи бүт дүйнө боюнча бизнес устаттарды жыйнаганга аракет кылганбыз. Тажикстандан, Америка Кошмо Штаттарынан, башка өлкөлөрдөн жана ошол бир катар вебинарларды өткөрдүк. Вебинарларды негизи баягы пандемия, ковид келгенде көп бизнестер токтоп калды. Билесиздер өзүңүздөр. Ошондо ушул кырдаалга жооп деп биз ушул вебинарларга эмне кылса болот, кантип ушул пандемиянын шарттарын жеңсе болот, кантип ушул маселеден чыкса болот деген суроо коюп, алардын астына алардын өз ыктыярлыгы менен алар өзүнүн баягы билген жана тапкан жолдорун сүрөттөп беришти. Ушул вебинарлар бизде орус тилинде жүктөлгөн биздин YouTube каналынан. Аяктан карасаңыздар болот, балким ушул жерден өзүңүздөрдүн бизнесиңиздерге жакшы туура кеңештерди таап каласыздар. Анткени алардын берген кеңештери абдан мындай баалуу болду да. Кээ бир ишкерлерге чын эле жардам берди. Биз ушундай ошо жоопторду алдык да, биз сурамжылоо кылганыбызда. Анан эл аралык мааракелерди өткөрүп атабыз. Мисалы үчүн Ignite 2020 деп технология, маалыматтык технологияга тиешеси бар компаниялар катыштырдык. Биздин баягы биринчи технический акселерацияга өткөн катышуучуларыбызды. Алар барып катышып келди Британиядан, ошо британиялык бизнес боюнча билим алышты. Англис тилинде өттү. Дагы биз деген биринчи жолу Кыргызстан тарыхында ушул дүйнөлүк ишкерлер таймашына кыргызстандык ишкерлерди катыштырдык. Ушул жайында Кыргызстанда улуттук чемпионат өттү. Албетте бул жерден да англис тилинде барып өттү, анткени бул эл аралык мааракеда. Ошол улуттук деңгээлде тандалган компаниялар, 2 компания тандалды, барып катышып келди дүйнөлүк таймашка. Дүйнөлүк таймаштан ушул 2 компаниядан бирөөсү эң жогорку баягы 25 мыкты компаниялардын катарына кирди да. Бул биз үчүн аябай чоң сыймык деп эсептейбиз. Анткени биз ушул күтүлбөгөн нерсе болчу, ошол болуп кеткен абдан кубанычтуу болдук. Биздин өнөктөштөрүбүз негизи ушул ишкерчилик инновацияларды өнүктүрүү программасын Даи Европа ЛТД уюму ишке ашырып жатат. Жана биздин негизи өнөктөштөрүбүз бул деген Орто Азия, Европа, АКШ жана башка мамлекеттерде мыкты деп саналган мыктылардын катарында турган уюмдар, ушул биздин өзүнүн улуттук уюмдар. Кыргызстандыктар бул Кыргыз Патент, Биз Эксперт, УЦА, Америкалык Кошмо Штаттарда Venture Hive, эл аралык уюм International Alert, анан Кембридж университетинин алкагындагы Judge бизнес мектеби
ушул биздин өнөктөштөрүбүз. Бул деген биздин топ, байкасаңыздар болот, Искендер бул мен директор болом, мүдүр болом. Данияр Саидов программалардын башкаруучусу болот. Назгүл Токтоназарова биз менен бул жерде офис иштеринин администратору жана Элнур Алмаскан коомчулук менен байланышы боюнча жооптуу адис, ал болсо ушул сессияны башкарып жатат. Бул биздин брендтерибиз, кайсы программалар иштешкен боюнча маалымат. Эгерде пандемия солгондоп, анан мындай азыркы кездегидей тыюулар, карантиндер күтө турган болсо, экинчи толкуну жокко чыкса, бул буюрса офистерде көрүшөбүз деген ишеничтемин. Ошон үчүн биздин бетибизди таанып калгыла. Анан ушул QR кодду телефонуңузга тартып алсаңар болот же скриншот кылып алсаңар болот. QR кодду окутуучу программа аркылуу биздин сайттарга чыга аласыздар. Биздин сайттарыбыздан бизге баягы Facebook'тагы аккаунттарга, Telegram каналына эгерде жазылсаңыздар, биз деген дайыма биздин жаңылыктарыбызды, жаңы маракелерди, жаңы программаларыбызды ушул сайттардан жана социалдык тармактардан жарыялайбыз да. Ошого кошулсаңар, байкасаңыздар, мен ойлойм сиздерге пайдалуу маалымат келип турат тез-тез биздин ошол социалдык тармактар аркылуу. Рахмат. Эми назарыңыздарга рахмат. Эми эмки биздин алып баруучуга сөз. Рахмат, Искендер мырза, презентацияңызга. Бизге азыр жаңы катышуучулар кошулуп жаткан экен. Дагы бир жолу эрежелерди айта кетсем, микрофондуу суроолоруңузду берип жатканда гана жандыруу абзел. Урматтуу катышуучулар, кимде ким микрофону жандырып турса, азыр өчүрүп коюңуздар, башкаларга тоскоол болбойлу. Жана темага байланыштуу суроолорду атайын суроо жооп сессиясында бере аласыздар. Же болбосо экрандын оң жагында жайгашкан чатка жөнөтсөңүз, мен суроолоруңузду спикерлерге сөзсүз түрдө узатам. Анда эмесе кийинки сөздү Элнура, кечиресиздер. Куба, микрофонуңузду өчүрүп коесузбу? Же микрофонун өчүрүп койгулачы Куба деген катышуучунун. Кечиресиздер, элдин баарына тоскоол болуп атат да, ошол жактан звуктар чыгып атат. Ооба, урматтуу катышуучулар, микрофонду өчүрүп коюңуздар. Себеп дегенде баардык майда чүйдө үндөрдүн баары угулуп, бизге кичине тоскоол болуп калат спикерлерге. Эмдиги сөздү биздин программаларды өнүктүрүү боюнча менеджерине Данияр Усенов мырзага сөз берсек. Данияр мырза, сөз сизде. Рахмат, Элнура. Мен көрүп жатасыңар? Звук жакшы бар, Ооба, көрүнүп угулуп атат баары. Саламатсыңарбы дагы бир жолу, урматтуу катышуучулар. Бүгүнкү биздин маалымат сессиябыз темасы айтып кеткендей, силерге толук биз могул пландаштырып жаткан акселерация программа боюнча толук маалыматты берүү. Мен азыр бир 5-10 мүнөттүн ичинде биздин программабыз жөнүндө айтып берем. Бул бизнесиңди өстүр аттуу программасы, 7 жумалык акселерация программасы. Биз 16 ноябрдан баштайлы деп атабыз. 2021 жылдын 15 январына чейин. Так. Экинчи слайд көрүнүп жатабы? Тактап алайын. Жакшы. Анда акселерация деген эмне өзү негизинен? Жогоруда Искендер айтып кетти акселерация боюнча. Мен да бир аз тереңирээк бир түшүндүрүү берсем. Акселерация деген бул негизи батыштан келген бир термин. Батышта аябай өнүккөн, эми бизде Россияда дагы азыр акырындан өнүгүп баштап атат. Бул тез арада бизнести өнүктүрүү жана өстүрүү колдоо кызматы. Жөнөкөй сөз менен айтканда, акселерациянын өзгөчөлүктөрү бар. Бул биринчиден ылдамдуулук. Программа 1 айдан 6 айга чейин созулушу мүмкүн. Ар кандай түрлөрү бар, 1 айлык, 2 айлык, 3 айлык, 6 айлык дагы бар. Биздин программа ондо 2 айлык программа болуп жатат. Акселерацияда билим
максималдуу түрдө практикалуу болуш керек, университеттегидей эмес. Коучинг деген аябай маанилүү. Кейбиркилер менторство дейт. Коучинг бул ар бир ишкер менен, ар бир команда менен бир бизнести башкарган же бизнести жакшы билген консультант катары бир киши дайыма силер менен ушул 7 жуманын ичинде бирге иштешет. Кыз мамиледе болот, бирме бир иштейсиңер. Ал бизнеске жол көрсөтөт, ишкердин потенциалын ачуу жана кеңеш берүү негизги максаты ошол. Анан дагы бир өзгөчөлүк бул акселерация бизнести каржылоого даярдоо же бизнестин эң көйгөйлүү маселелерин чечкенге жардам берүү. Акырында биз каржылоо уюмдары менен силерди жолуштурганга аракет кылабыз. Бирок биздин программада негизинен өзү каржылоо жок, финансы жок, бизде андай мандат жок. Биз только ошол силер менен сиздерди башка каржылоо уюмдары менен тааныштырып, мондай рекомендация кылып бере алабыз. Так, негизги максаты программанын. Негизги башында эле баягы эмесине карап көрсөңүз, аталышына бизнесиңди өстүрүү жана өнүктүрүү, салым кошуу. Биздин негизги максаты ошол. Бул эмне аркылуу? Бул практикалык билим аркылуу, каржылоого даярдоо, балким жаңы бизнес стратегия түзүүгө дагы биз жардам беребиз. Дагы бир маанилүү нерсе нетворкинг деп коет. Бул да батыштан келген сөз. Бирок биз үйрөнүшүбүз керек бул сөздөрдү дагы. Бул партнерлор, кардарлар жана башка пайдалуу тааныштар тегерегин кеңейтүү. Буга дагы биз жардам бергенге аракет кылабыз. Программанын түзүлүшү эмнени камтыйт? Кайсы темалар бар? 7 тема бар негизги. Бул биринчи жума бизнес стратегиядан башталат. Маркетинг жана сатуу маанилүү модуль. Бизнес коммуникация деген бул партнерлор менен, кардарлар менен кандай сүйлөшүш керек, кандай эффективдүү сүйлөшүш керек. Бизнес инвесторлор менен кандай сүйлөшүш керек, презентацияны кандай даярдаш керек, сатуу эрежелери кандай болот. Андан кийин онлайн маркетинг жана сатуу модулу бар. Маанилүү азыркы учурда сиздерде өзүңөр деле билгендей, азыр пандемияда онлайн аябай күчөп жатат. Онлайнсыз онлайн каналдары колдонмоюнча азыр бизнестин өнүгүү чоң суроо болуп жатат. 5-6 жума бул негизинен бухгалтерия, анан бизнести каржылоо, финансирование бизнеса. 2 чоң модуль. Акырында 7-чи модуль бизнесиңди пландаштыруу. Бул жыйынтыктоочу бир модуль болот акырында. Ар бир жума силер коуч менен бетме бет сүйлөшүп турасыңар. Бул сөзсүз түрдө программанын бир эң маанилүү бөлүгү. Жана презентацияга даярдоо. Биздин программада эң акырында программа бүткөндөн кийин демо күнү деп коебуз, демонстрационный день. Бул күнү биз биздин партнерлорду чакырабыз. Балким алардын ичинен сиздердин инвесторлоруңар болуп калышы мүмкүн, же кардарларыңар болуп калышы мүмкүн. Ошолорго сиз презентация кылышыңар керек. Презентациянын ар кандай максаттары болот, аны кийин дагы талкуулайбыз. Дагы бир жолу айтып кетсем, коуч менен бетме бет бир жумада бир жолу жолугушасыңар, анан презентацияга практика бир жолу бир жумада. Так, коуч жана тренерлер. Бул эки термин дагы түшүндүрүп кетсем, коуч эмне менен жардам берет? Бул максатты аныктоо жана ага жетүүгө жардам берет. Биз команданы же бизнести, ишкерди ушул 7 жуманын ичинде бир максат коюш керек.
ал ар кандай болушу мүмкүн. Ошол коуч менен сүйлөшүп, бул максат сөзсүз түрдө силердин бизнесиңерге байланыш болуш керек ушул бизнеске. Анан мотивация жана кеңеш аркылуу бизнести эффектүү башкарганга да жардам берет. Үй тапшырмалары болот, ошону даярдоого жардам берет. И дагы мен айтып кеткендей, ушул демо күнгө презентацияны даярдоого дагы жардам бергенге аракет кылышат. Негизинен эле программанын ийгиликтүү бүтүшүнө жол көрсөтүшөт. Бул коуч, эки коуч болот. Мен презентациямдан кийин биздин коучтор ушул жерде алар дагы кичине түшүндүрүшүп кетишет. Тренерлер бул лектор эксперт деп коебуз. Ошол лекцияларды, темаларды окутат. Жана ошол темалар боюнча консультация берет. Биздин коуч жана тренерлер бардыгы билимдүү жана ишкердик тажрыйбасы бар. Эми кимдер бул программага катышат? Компаниянын негиздөөчүлөрү, учредителдер жана директор же ошо директордун же менеджерлер, чечим кыла ала турган кишилер келиш керек бул жака. Мамлекеттик регистрациядан өткөн болуш керек бизнес. Бул же ОСО же патент. 2 айдан ашык иштеп жаткан, 12 айдан ашык иштеп жаткан бизнестер. Жылдык кирешеси 2 миллиондон ашпаган, НДС төлөбөгөн компаниялар. Жана 15тен ашпаган жумушчулары бар. Бул кичүү бизнес болот. Ошодун биз азыр чакырып атабыз ушул программага, ошолорду. Так, тармактарды, бардык тармактар, бирок арак шарап, табеки жана кумар оюндары катыша албайт. Экологияга зыян келтирүүчү тармактар да катыша албайт. Жана фермердик чарбалар деп коебуз. Бул баягы переработка кылбаган, жер менен же мал менен алек болгон бизнестерди биз азырынча бул программага чакырбай жатабыз. Так, сиздерден эмне керек ошо катышуучулардан? Биринчиден бизге мотивациясы болгон, мен бизнесимди өстүрөм, өнүктүрөм, билимге ачык болгон кишилерди чакырып жатабыз. Жумасына 10 сааттан аз эмес убакытты бөлүш керек, убакыты болгон кишилер болуш керек. Анткени модуль тренинг деп коебуз. Ал 4 күн болот, жумасына 2 сааттан. Жумасына коуч менен жолугуу 1 саат. Демо күнгө даярдык практикасы бул 15-20 мүнөт. Ошондо 10 сааттын тегерегинде бир жума сөзсүз түрдө катышыңар керек. Анан үчүнчү эң маанилүүсү бул сапаттуу интернет байланышы болуш керек. 20 мегабайттан аз эмес. Жана компьютер же ноутбук. Көп учурда бул региондо биздин жарандар телефондон гана чыга алышат, бирок бул программага катышуу үчүн үй тапшырмалары болот. Ошон үчүн ар кандай программаларды колдонобуз. Бул PowerPoint, презентация жасаш үчүн, же Excel таблицаларды жасаш үчүн, финансы модулунан. Ошондуктан компьютер сөзсүз түрдө керек болот. Компьютерсиз өтө кыйын болот бул программага катышкан. Так, эң маанилүү бөлүмдөрдү айтып бердим. Силерге чоң рахмат. Эгерде суроолор болсо, биз жооп беребиз. Азыр эмки сөздү мен биздин коучтарга берсем. Данияр мырза, чоң рахмат. Азыр коучка чейин мен бүгүнкү катышуучуларга эскерте кетсем, Данияр мырза Пик Бишкек бизнес инновацияларды өнүктүрүү борборунун программалар боюнча менеджери болуп эсептелет. Буга чейин Данияр мырза ушул эле программаны орус тилде алып барган.
суроолоруңуз болсо азыр ысык кезинде чатка жазып жөнөтсөңүз, анан бир аздан соң суроо жооп сессиясында Данияр мырза сиздерге дагы балким кененирээк маалымат берет. Эмдиги сөздү биздин өнөктөш Азия университетинин профессионалдык жана өзгүлтүксүз билим берүү мектебинин тренерлери Акимбек Бектеналиев жана Азамат Аттакуровго берилет. Акимбек байке менен Азамат мырза бизнесиңди өстүрүү акселерациялык программасынын алкагында өтүүчү атайын модулдардын устаттары, азыркы тил менен айтканда ментор же тренер деп коебуз. Биринчи сөз Акимбек байке сизде. Микрофонуңузду күйгүзүп, презентацияңызды баштай берсеңиз болот, Акимбек байке. Саламатсыздарбы, урматтуу ишкерлер, урматтуу кесиптештер. Мен сүйлөгөнүмдү угулуп, өзүм көрүнүп турамбы? Ооба, жакшы көрүнүп, жакшы угуп жатасыз. Рахмат. Биринчиден, урматтуу ишкерлер, мен да ишкер катары көп жылдан бери, 25 жылдан ашык ишкерлик менен алек болуп жүрөм. Өзүм жөнүндө кыскача айтсам, мен көпчүлүк азыркы айтылган 7 багыттагы чоң окуулардын көпчүлүгүн өзүмдүн акчамды төлөп, өзүм катышып, ар кайсы мамлекеттерде окуп келгенмин. Анан бизнес акселерация деген бизге мына жакын арада эле келе баштады. Ушул бизнес акселерацияны мүмкүн болушунча пайдаланып калышыңыздарды үгүттөйм мен. Анткени сиздер өзүңүздөрдүн бизнести жүргүзгөндө бир нече ай эмес, бир нече жылда жетише турган жыйынтыкты ушу 7 жуманын ичинде өзүңүздөрдүн бизнести кыргызча айтканда тикелеп алсаңыздар болот. Ошон үчүн мына Данияр мырза абдан кенен айтып берди, абдан жана токко терезелерин айтып берди. Мен бир аз кошумчалап коеюн. Биздики Азамат мырза экөөбүз тренер катары дагы, анан устат катары дагы ушу сиздер менен иштейбиз. Мен биринчи бизнес стратегия боюнча сиздер менен биринчи жумада 16 ноябрдан баштап окутууну өткөзөм. 6 саат ушул презентация болот, сиздерге окуу тренинг болот. Анан 2 саатын сиздерден суроо жоопторго калтыралы деп чечтик. Ал суроо жооптор мүмкүн ар бир тармак боюнча болушу мүмкүн. Тамак аш тармагынан болобу, же тикмечилик тармагынан болобу, же кызмат көрсөтүү тармагынан болобу, ал тармактарга бөлүп чакан топторду түзүп туруп сиздерге суроо жооп жумушун жүргүзсөк болот. Анан айрым учурларда жалпы негиздеги суроолор болсо, анда жалпысынан ушу 20 катышуучу болсо, ушу 20-ңыздардын баардыгыңыздарга эле ошол суроолорго жооп берсек болот. Бул тренингтер боюнча. Анан сиздер менен жумасына ушу 2-нчи күндөн баштап 5-нчи күнгө чейин жана коучинг сессия деп коет. Сиздер менен ар бириңиздер менен жекече азыркыча онлайн сиздер менен жолугуп, ар бириңиздерде 1 академиялык сааттан убакыт болот. Ошол 1 академиялык саат ар бир жумада 1 академиялык сааттан болот. Ошондо 7 жумада 7 саатыңыздар болот ар бириңиздер. Ошол 7 сааттын ичинде сиздердин өзүңүздөрдүн бизнесте кандайдыр бир көйгөйлөр болсо, же өзүңүздөрдүн кандайдыр бир жаңы идеяларыңыздар болсо, ошону ишке ашырайын десеңиздер, ошол боюнча кеңеш алсаңыздар болот, рекомендациялар биз тараптан, Азамат мырза экөөбүз тараптан. Экинчиси, сиздер ушу 7 жумалык акселерация программасына катышкандан кийин өзүңүздөрдүн жыйынтыктоочу презентацияны, өзүңүздөрдүн жыйынтыктоочу сөзүңүздөрдү даярдайсыздар. Ушу 3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин сиздерге убакыт берилет. Ошонун ичинде өзүңүздөрдүн бизнесиңиздер жөнүндө эмне инвестиция тартайын деп атасыздарбы, же өнөктөш табайын деп атасыздарбы, же башка бир максатта ушу өзүңүздүн бизнести тартуулайын деп атасыздарбы, ошол багыт боюнча сиздерге сурооңуздарга жооп берип, сиздердин жанагы ушу презентация жасап турган презентациянын ичиндеги маалыматтардын баарын тикелеп бергенге дагы сиздерге көмөк көрсөтөбүз. Андан сырткары тренингтер боюнча суроолор болсо, үй тапшырмалар болот сиздерге. Ошо үй тапшырмаларды аткарганда дагы кандайдыр бир оңго солго бир аз өйдө төмөн болгон болсо, ошолор дагы бир аз түзөгөнгө, жакшынакай деңгээлге жеткизгенге дагы сиздерге көмөк көрсөтөбүз.
кыскача маалымат ушул. Анан дагы бир жолу бир топ мамлекеттерге барып өзүм да катышып жүрдүм. Бекер өткөзгөн өтө болгону сиздер өзүңүздөрдүн убакытты бөлүп, чын көңүлүңүздөр менен ушул нерсеге көңүл бурсаңыздар, мурунку акселерация программаларда абдан жакшы жыйынтыктар чыкты. Биринчи, менин оюмча, ошо Кыргызстан тарыхында биринчи кыргыз тилинде акселерация программасы өткөзүлөт болуш керек, менин маалыматым боюнча. Ошон үчүн ушундай мүмкүнчүлүк колдон чыгарбаңыздар. Анан ушу акселерация программага катышкандан кийин кыска мөөнөттүн ичинде сиздердин бизнес жөнүндө биз эле аны кабыл маалымдоо болот. Ошон үчүн сиздердин алдыңыздар абдан чоң. Акимбек байке, интернет кичине жай болуп жатат окшойт, сиз токтоп калдыңыз. Илуранда Азамат мырзага сөз берсек. Ооба, андан кийинки сөздү Азамат Аттакуров мырза сизге узатайлык. Акимбек байкенин интернети азыр жайыраак болуп жаткан окшойт, ошон үчүн убакытты текке кетирбей уланта берелик сессиябызды. Азамат мырза, сөз сизде. Саламатсыздар, урматтуу достор. Менин атым Азамат Аттакуров. Мен бизнес-консультант болом, тренер. 10 жылдан ушул маркетинг, сатуу, тейлөө жана коммуникациялар боюнча иш алып барам. Ушул сессияда мен тренермин дагы, андан сырткары коучмун дагы. Ушул маркетинг, сатуу, тейлөө жана коммуникациялар боюнча деген. Анан кийин мүмкүн болушунча шашпай, жалпак тил менен түшүндүрөм. Кыскасы, капа болбойсуздар. Баарыңар тең мындай толук кандуу түшүнөсүздөр деп ойлойбуз. Себеп дегенде мына онлайн болгондо андан дагы жалпак сүйлөш керек, андан дагы жай сүйлөш керек дегендей сүйлөп турабыз. Күнүгө 2 сааттан бизде тренинг болот. Андан кийин күнүгө ар бир кардарга, биздин катышуучуга 1 сааттан коучинг болот. Ошол диджитал маркетинг, анан кийин тейлөө, маркетинг, сатуу жана коммуникациялар боюнча коучинг болот. Мен түшүндүрүп койсом, коучинг деген эмне? Тренинг деген биз кадимкидей эле сабак беребиз. Сабак берип, теория, оюн ойнойбуз. Анан кийин ошол сабакты биз иш жүзүндө, практика жүзүндө бекитишибиз керек. Коучинг деген бул обучение на рабочем месте. Обучение взрослых деп коет. Мисалы үчүн биринчи мен көрсөтөм, моундай кыласыңар деп. Анан кийин чогуу кылабыз, кел чогуу кылып көрөлүмү бул тапшырманы деп. Анан кийин сиз өзүңүз кыласыз. Анан мен текшерип айтам, туура же туура эмес болду деп. Мисалы үчүн ошол жанакы устат шакирт болгондо ушундай болот. Мынакей, мен сага нан жапканды үйрөнөм. Биринчи карап тур, кел эми экөөбүз кылалы, анан кийин сен өзүң кыл деп. Ошентип бара-бара шык пайда болот силерде. Ошол шык пайда болгон нерсени биз коучинг деп коебуз. Демек, тренинг деген бул жанакы силердин билимиңерди жайылтуу. Коучинг деген бул силерде шык пайда кылуу. Демек, биздин тренингден кийин жана биздин коучингден кийин силерде билим жана шык пайда болот. Менин сабактарым маркетинг, сатуу жана сервис боюнча жана коммуникациялар боюнча. Кимде микрофон жанып турат, өчүрүп коесузбу? Элнура? Өчүрдүк, Азамат мырза, өчүрдүк. Ооба, өчүрүлдү уже. Ушундай. Жанакы маркетингде биз болсо кандай базарды изилдейбиз, кантип бааны туура коебуз, кантип брендинг кылабыз, кантип ат коебуз, кантип бизнести негизи эле баштайбыз жана улантабыз. Эми силер көбүнчөсү баягы акселерация деп коткенсиз, акселерацияда экенсиңер, акселерациядагылар булар демек тажрыйбасы бар бизнес болот. Инкубацияда болсо тажрыйбасы жок стартаптар болот. Демек силердин тажрыйбаңар бар. Жөн эле силер көптү билесиңер. Ошол эми теория силерге жардам берет да. Ушундай турбайбы деген силерге ой келет. Анан кийин көп катачылыктардан дагы биз мындай айтып турабыз. Муну кылбай эле коюңуздар. Бул
баштан өткөн деп. Анан кийин экинчиси маркетингден кийин сатуу боюнча кантип сатыш керек, кантип онлайн сатыш керек, кантип офлайн сатыш керек, кризис учурунда кантип сатыш керек, акчам жок, курсуңа төлөбөйм деп чолпон сурап атпайбы азыр? Чолпон айтпайм, чолпон сизге төлөбөйм дейт, акча жок дейт, карызга бер дейт. Анын баары тең ошол кантип жокко чыгарууну биз билебиз. Андан кийинкиси бул баягы диджитал маркетинг деп коет. Facebook, Instagram, Google аркылуу кантип сатабыз. Ошолордун баардыгы тең силерге үйрөтөбүз, себеп дегенде азыр алар жок, уже сатуудагы маркетингде болбой калды дегендей. И акыркысы жанакындай коммуникация, баарлашуу. Жанакы өзүңөрдүн өнөктөштөрүңөр, атаандаштар менен, жабдуучуларыңар менен кантип мамиле түзгөндү үйрөнөбүз. Себеп дегенде эң башкысы бизнесте бул коммуникация, бул жакшы мамиле түзө билүү. Канчалык сен акылдуу болбогун, бирок адам менен мамиле түзө албасаң, анда баардыгы тең текке чыгат дегендей. Барыңыздарга чоң рахмат. Эгерде суроолоруңар болсо, мен жооп берейин. Азамат мырза, чоң рахмат. Чындап эле жакшы жалпак тил менен түшүндүрүп айттыңыз. Азыр урматтуу катышуучулар, суроо жооп сессиясынын убагы келип жетти. Алгач чатка келип түшкөн суроолорду окуп кетсем, андан кийин мен суроолорду окуп бүткөндөн кийин кимде ким кааласа микрофонуңузду жандырып, суроолоруңузду спикерлерге узатсаңыз болот. Анда эмесе биринчи суроо Чолпондон келип түшүптүр. Саламатсызбы? Менин репетитордук борборум бар. Каттоодон өтүп жакшы өнүктүрө кете албай жатам. Көбүнчө бекер эле өтүүгө туура келип жатат. Ошого кандай кылса болот деп сиздерден кеңеш сурап жатат Чолпон. Мен жооп берип коеюн анда. Бул маркетинг боюнча суроо экен. Чолпон, менде Lexus бар, джип машина менен. Ошону мен сизге 10 000 сомго берем, аласызбы? Эфирге чыгып жооп берип койсоңуз. Жок, азыр ала албайм, акчам жок. Lexus'тобу? Чоң джиптеби? Жок. Сиз калпайып жатасыз. 10 000 сомгобу? Жок, ала албайм. 10 000 сомго Lexus. 1000 сомго аласызбы? 1000 сомго да азыр ала албайм. Жок. Вы, Чолпон эже, лукавите. Собственно, Мен үйүмө кылмай жатам сизге. Я. Мынайынан алганда алам деп айтышым мүмкүн да, бирок биздики меники мындай болуп атат да, бул репетиторский центрчи меники көбүнчө аз камсыз болгон үй бүлөлөр туш керек болуп атат да магачы. Анан эле баягы башында баласын берет, анан акырын акчаларын төлөй албай калып атышпайбы? Жок, кой туруңуз Чолпон эже. Мен суроомо жооп бериңиз. Сизге джип машина 1000 сомго сатам, аласызбы? Алгыңыз келет, туурабы? Бул жакшы сунуш. Демек, айырмасы эмне экен? Айырмасы курстун баалуулугун жогорулатыш керек. Эгерде курс аябагандай жакшы болсо, кызыктуу болсо, анын ошо бүткөндөн кийин сен дагы кандайдыр бир баалуулук алсаң, анда ал курска сөзсүз түрдө болот. Мисалы, Чолпон эже, сиз балдарыңыздын Америкада окусун каалайсызбы? Бекер. Каалайм. Анда биздин английский курска келиңиз. Биздин английский курсту бүткөндөн кийин биз балдарды Америкага флекс программасын тапшыртабыз. Бизде 88% бала өтөт Америкага. Кепилдик беребиз. Дегенде башкача болот, көрдүңүзбү, Чолпон эже? Рахмат. Чоң рахмат. Чолпон эже, көрдүңүзбү, сурооңузга жооп бердимби? Демек, проблема алардын платежеспособностунда эмес, проблема баалуулукту жогорулатыш керек. Ошол баалуулукту кантип жогорулатабыз дегенде биз тренингден жана биздин коучингден үйрөнөбүз, Чолпон эже. Рахмат. Рахмат, Азамат. Аябай сонун экен. Ооба, Чолпон эже, сиз биздин ушул программага сөзсүз катышыңыз. Бул жерден Азамат сизге азыр кыскараак жооп берди, бирок программанын алкагында сиз баардык суроолоруңузга кененирээк жооп алып, андан тышкары чындап эле жашоодо колдонула турган кеңештерди ала алсаңыз болот.
Ошондой эле калган катышуучуларды дагы суроолоруңузду берүүгө чакырамын. Чатка бир эле Чолпон эженин суроосу келип түшүптүр. Эгер кимде ким суроосу болсо, микрофонуңузду жандырып, уялбаңыз, суроолоруңузду берип алсаңыз болот. Бүгүнкү маалыматтык сессияны биз сиздер үчүн уюштуруп жатабыз, урматтуу бүгүнкү катышуучулар. Жөнөтүп жатат. Ошол шилтемелерди басып, бизге жазылыңыздар, ошол жактан эң эле акыркы маалыматтарды алып турасыздар. Эмесе эгер суроолор башка жок болсо, суроолордун аягы келип жетти окшойт. Коштошуу дагы мезгили келип жетти. Урматтуу бүгүнкү маалыматтык сессиянын катышуучулары жана спикерлери, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерди эмдиги өтүүчү маалыматтык сессияга чакырабыз жана ошондой эле биздин айтып кеткендей социалдык тармактарга кошулууга үндөйбүз. Пиктин Facebook, Instagram, Twitter, Telegram жана LinkedIn, ошондой эле YouTube тармактарынан жана биздин официалдуу сайтка дагы конок болуп кирип, баардык маалыматтарды тереңирээк, кененирээк алсаңыз болот. Дагы бир жолу сиздерге ыраазычылык, күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта болуңуздар. Бир момент, бул жерде чатта жибек эже жазыптыр, форманы толтурган андан мурун дейт. Анда болду толтурсаңыз, биз аны карайбыз. Дагы толтурганга кереги жок. Анан Куба мырза жазыптыр, менин патентим бар, ишкерлигим башталган. Сиз ошол заявканы толтуруп жөнөтүңүз бизге, биз карайбыз, анан сизге жооп беребиз. Рахмат баарыңыздарга. Ооба, ошол шилтемени басып эле форманы толтуруп жөнөтсөңүздөр эле биздин бул жактагы комиссияга келип түшөт. Анан убагы келип жеткенден кийин баардыгын шашпай бирден карап, өткөн адамдарга биз сөзсүз түрдө маалымат беребиз. Чоң рахмат, дагы бир жолу күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар. Анда жолугушууну акырындап өчө берсек болот. Баарыңыздарга ийгилик, жакшы алыңыздар.